Кудай эң оор сыноолорду эң күчтүү жоокерлерге берет. Жашооңдо эмне болбосун баары жакшы болот. Түн. Ушул убакта ойлор кайраттуураак болуп калат. Анткени күндүзгү басым убактылуу жоголот. Күндүн ызы чуусу басаңдап ички чыңалуу азаят да башыңда кызык дээрлик унутулган сезим пайда болот. Мен мындан да көп нерсеге жетише алам. Жашоо күтүүсүздөн өзгөрбөс нерседей көрүнбөй калат. Баарын өзгөртүүгө дагы деле мүмкүнчүлүк бардай сезилет. Сен өзүңдүн акыркы версияң эмессиң. Алдыда өсүүгө орун бардай туюлат. Түндө адамдар өздөрүн болушу мүмкүн болгон адам катары көрүшөт. Идеалдуу эмес, бирок баалуураак адам катары. Сен көптөн бери баштагың келген нерселер жөнүндө ойлойсуң. Эгер коркпогондо, кийинге калтырбаганда, бир жерде туруп калбаганда ким болмоксуң деп ойлойсуң. Ошол учурларда сен чынчыл түрдө ичиңде азыркы жашооңдун чоңураак нерсе бар экенин сезесиң. Пландар, идеялар, өзүңө берген убадалар жаралат. Чындап аракет кылсаң колуңдан келет деген ишеним пайда болот. Ата-энеңе, мугалимдерге, жетекчиңе өзүңдү далилдей алам деп ойлойсуң. Ошол өзгөчө адамдардын катарына кирем дейсиң. Андан кийин таң атат. Аны менен кошо башка режим кайтып келет. Аман калуу режими. Күн жоопкерчиликтерди, иштерди, башкалардын күтүүсүн, коркууларды жана күмөндөрдү алып келет. Түндө мүмкүн көрүнгөн нерсе күндүз жөнөкөй кыялдай сезилет. Өзүңдүн түнкү ойлоруңду карап туруп ички үнүңдү уккандай болосуң. Реалист бол. Азыр убакыт эмес, сенден чыкпайт. Ошентип сен кайра көнүп калган ритмге кирип кетесиң. Ал жерде негизги максат жашоону өзгөртүү эмес, бүгүнкү күндү эптеп өткөрүү. Көптөр муну мүнөздүн алсыздыгы же тартиптин жоктугу деп ойлошот. Бирок бул толук андай эмес. Бул биология. Түндө стресс гормону болгон кортизол азаят. Ошондуктан мээ дайыма коркунуч издеген режимден чыгат. Ал кайсы жерде коркунуч, кайсы жерде ката бар деп тынымсыз издебей калат. Ошондо адам кеңирээк ойлонууга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми күндүз кортизол көбөйөт да мээ этият рационалдуу, кээде өтө катуу болуп калат. Анткени анын негизги максаты жөн гана аман калуу. Ушундай режимде кыялдар ашыкча тобокелдиктей көрүнөт. Маселе түндө кыялданганыбызда эмес, маселе күндүз ошол кыялдарды өзүбүз байкабай сатып кеткенибизде. Биз аларды алсыздык же олуттуу эмес нерсе катары кабыл алабыз. Түнкү ойлор чарчаган адамдын жөн эле фантазиясы сыяктуу сезилет. Биз аларды чыныгы жашоого алып чыгууга аракет кылбайбыз. Анткени күндүз аракет кылуу керек болот. Ал эми аракет кылуу ойлонгондон да коркунучтуу. Түндө башыңдын ичинде кайраттуу боло аласың. Күндүз болсо кайрат үчүн эмгек менен төлөйсүң. Көпчүлүк ушул жерде ката кетирет. Алар же өздөрүн дароо толук өзгөртүүгө аракет кылышат, же таптакыр эч нерсе кылышпайт. Бирок жашоо бул эки режимде тең иштебейт. Жашоо кескин чечимдерден эмес, жай дээрлик байкалбаган кадамдардан өзгөрөт. Ошондуктан мотивациялык видеолорду көрүп алып жашоосун бир заматта өзгөртөм дегендер көп учурда ийгиликсиз болушат. Өзүңдү сындыруунун кереги жок. Эски жашооң менен согуш жарыялоонун да кереги жок. Болгону түндө түшүнгөн нерсеңди барксыз кылбай бир кичинекей кадам жаса. Анткени чыныгы жашоого бир да кадам таштабаган кыял бара-бара ички ачуунун булагына айланат. Сен ким боло аларыңды билгендейсиң, бирок күн сайын башкача жашайсың. Бул адамды кыял таптакыр болбогондон да катуураак ичинен жейт. Таң атканда жоголгон кыялдар дароо өлүп калбайт. Алар жөн гана күндөн күнгө, жылдан жылга артка жылдырылат. Анан бир күнү өзүңдү түндө кыялдана турган эч нерсең калбай калганын байкап калышың мүмкүн.